Клон тасмасынын актерлору 16 жылдан кийин алар кандай өзгөргөн? Клон сериалын барыбыз эле сыналгылардан көзүбүздү албай көрсөк керек. Тасманы кары жашы эркек аялы дебей көрүп, каармандар менен бирге ыйлап, күлүүчү туруктуу көрөрмандар болгон. Сериал 2001 жылдан тарта экранга чыккан. Биз сүйгөн актерлор 16 жылдан соң кандай өзгөргөн? Сүрөттөрүн жеке жашоосун алдыда сунуштайбыз. Джованна Антонелли. Актриса 39 жашка чыккан. 3 балалуу болгон Джованна азыркы учурда бактылуу эне. Ал азырда сериалдарга тартылып турат. Атактуулукту алып келген клон тасмасынан кийин Джованна дагы бир топ сериалдарга тартылган. Бирок көпчүлүктүн эсинде Жади катары калды. Сериалды тартуу учурунда Джованна кесиптеши Мурилло Бенисто менен мамиле түзүп, 2005 жылы 2 оолду болгон. Бирок 2 жаш көп өтпөй ажырашып, 2010 жылы Джованна Леонардо аттуу мырзага турмушка чыккан. Азыркы учурда экөөнүн 7 жаштагы Антонио жана София аттуу балдары бар. Тасмадан соң 16 жыл өтсө да Джованнанын кебетеси өзгөргөн жок. Мурилло Бенисио. Клон аркылуу белгилүү болгон 44 жаштагы Мурилло Бразилия сериалдарынын жылдызы жана эң белгилүү актерлордун бири. Биз клон сериалынан билген Лукас азырда атактуулуктун туу чокусунда өз көрөрмандарын жоготкон эмес, 2 баланын атасы. Карла Диас. Кичинекей Хадичадан көз күйдүргөн сулууга айланган Карла 26 жашта. Телевидение жаатында эмгектенет. Учурда актрисага Бразилияда сезимдерин билдирип жүргөн мырзалар абдан эле көп. Вера Фишер. Бул айымды 64 жашта деп эч ким ойлобосо керек. Вера 2002 жылдан бери тасмаларда тартыла элек. Ал азыр кинодон алыстап жүрөт. Эми тасмадагы Лара Назира өз аты Элиане тууралуу сөз кылабыз. Лара Назира ошол бойдон сакталып калгандай. Актриса мурункудай тасмаларга көп тартылбайт. Тасмада кыялдангандай мырзасына жолуктубу же жокпу азырынча маалымат жок. Летисия Сабателла. Летисия 43 жашта. Ал өзүн ырчылык жактан да сынап көргөн, тасмаларга тартылып жүргөн. Акыркы жолу экранга 2009 жылы чыккан. Режиналдо Фария. Режиналдо бир гана актер эмес, композитор, сценарий жазуучу жана режиссер. 78 жашынан пенсияга чыкса да, өзүнүн чыгармачылыгын токтоткон жок. Даниэла Эскобар. Актриса акыркы жолу 2005 жылы экранга чыккан. Андан соң үй бүлөсү менен алек болууну чечкен. Жандира Мартини. Акылдуу жана таанышман Зарайду өзүн актрисамын деп эсептебейт. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары менен иштешпейт.
Марселло 53 жашта, актер карьерасын токтотпогон чыгармачыл киши. Бирок анан картайып кеткендигин көпчүлүк көрөрмандары айтып келишет. Дебора Флабелла актриса сериалдарга гана эмес, толук метраждуу тасмаларга да тартылып, көрөрмандарын кубантып келет. Үй бүлөлүк абалы азырынча жашыруун, бирок клоун тасмасында өзүнүн атасынын ролун аткарган Лукс менен ар кандай маданий кечелерде эс алуу жайларында көчөдө чогуу жүргөн сүрөттөрү интернетке байма-бай жарыяланып турат. Ардактуу YouTube колдонуучулары, мындан ары да сиздерге дүйнө жүзүнө белгилүү болгон сериалдардагы каармандардын жашоо образдуулугу жана ошондой эле жеке жаңылыктары тууралуу маалыматтарды берип турмакчыбыз. Андыктан биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.